Таласта чөптүн бир түгү сапатына жараша 350 сомго чейин сатылууда. Базардагы азыркы баа ушундай. Мындай абал өзгөчө облустагы мал кармагандарды эмитеден ойлондура баштады. Быйыл чөп Кудайга шүгүр. Таласта кенен болду, болоду алсуда кардалар ошончо көп болду. Сал көтөрүлүп туруп, баасы 3-төн 350ге чейин болот. Фасфор тикпей элдин баары былтыр чөп тиккенге аз чөп кенен эле болгону. Кымбат болот да болгону ошол. Мунун себебин адистер таластын чөбү тоют тартыш облустарга ташылып кетип жатканы менен түшүндүрүшөт. Талапка жараша баасы да көтөрүлгөн. Ушу май айынан баштап ушу Токтогул, Ошко биздин чөптөр кетип атат. Ошонун негизинде чөптүн баасы көтөрүлүп, баягы талап жогору болгондуктан башка региондордо бүгүнкү күндө чөптүн баасы 350ге чейин чыгып кетти. Мындай жогору баа быйыл гана болуп жаткан жок. Акыркы 2 жылдан бери тоюттун бул түрүнө суроо талап көбөйгөн. Мындан улам Таластагы дыйкандар быйылдагы 6,5 миң гектарга эгишкен. Эспарцеп жана беденин аянты жалпы облус боюнча 21,600 гектарды ээлейт. Тоют топтоо азыр дагы эле жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ылдыйкы зонада жерде Кара-Бура, Манас, ошондо Бакай Ата райондорунда 3-чү чабык жүрдү. Ал эми жогорку зонада ушу 2-чи чабык аяктап атат. Bundan тышкары бизде 51 миң гектар төө бурчак бар. Мында бакалы буюрса жыйналат. Баанын жогору болушунун дагы бир себеби быйылкы кургак чыбык дешет адистер. Суунун тартыштыгынан улам жергиликтүү дыйкандар жылдагыдай түшүм жыйнаган жок. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.